Саламатсыздарбы, эфирде Данакер программасы. Бүгүнкү уктуруубузда инвесторлар жана жергиликтүү калк менен болгон мамиле, карама-каршылыктар, аны азайтуунун жолдору тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстандын тоолору мөңгүлөрдөн агып чыгуучу таза суунун жана ар түрдүү пайдалуу минералдык байлыктардын кенчи. Тоолуу аймактарда көптөгөн пайдалуу кен байлыктары бар. Алар тоо кен өндүрүшүн гана эмес, отун энергетика, курулуш тармагын өнүктүрүүгө минералдык сырьеолук базада болуп бере алат. Тоо кен өндүрүш тармагы тарыхый жактан Кыргызстандагы өнөр жай тармагын өнүктүрүүнүн башаты болгон. Бүгүнкү күндө аларды элдин пайдасына иштеткенге мүмкүнчүлүктүн аз болгондугуна байланыштуу. Экинчи жагынан иштейм деп келген чет элдик инвесторларды колдогондон ордуна жергиликтүү калк талаш тартыштарды жаратып келет. Бул жагдайда инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы конфликттердин себептери тууралуу Акыйкатчынын Баткен облусундагы өкүлү Хайыт Айкынов билдирди. Эл менен инвестордун ортосунда мамилелер такталган эмес. Биринчиден эл эмнеге нааразы? Сырттан келип эле бир компания бир күн техникасын алып келип, экинчи күнү адамдарын алып келип эле бир жумуштарды аткарып атат. Ал жерде түбөлүктүү жашаган эл ага нааразы, себеби атанын ата бабасы жашаган жер деп алар ыйык сезишет. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, ошол келген инвесторлор биздин мамлекетте кабыл алынган мыйзамдарды так аткарбай атат. Лицензияны эле Бишкектен бир чечүүчү адамдар менен мамиле түзүп эле алып иштетип, жергиликтүү эл менен эсептешпеген учурлар болуп. Мындай абалдан чыгуунун жол жоболору тууралуу саясаттаануучу Зайнидин Курманов буларды билдирет. Нормативдик документтерди түзүлүп атат, балким кемчиликтер бар. Бирок бул жерде бир мындай тенденция болуп атат да, биздин өкмөттөр ким башкарат? Технократтар көбүнчөсү, бизнесмендер же башка кесиптерде иштеген адамдар көп нерсени билбейт. Кыргызчылык, тууганчылык деген нерселерди биздин коомчулукту башкарат. Эске алыш керек албетте, но ошол салтка көңүл бурбагандыр. Ал эми эксперт Эльмира Ногайбаеванын баамында. Очень часто присутствуют практически везде некоторые заинтересованные стороны. Эти заинтересованные стороны, они играют такую щепетильную функцию, потому что непонятно, как выдается разрешение. А потом очень часто, что приходит инвестор, он вкладывает достаточно серьезные ресурсы, и вот на этом этапе местное население его изгоняет. Очень многие манипулируют темой земля отцов, родина и так далее, и так далее. И при этом тот же самый участок, он перераспределяется. И они перехватываются, уже готовые, разработанные проекты перехватываются другими, скажем так, инвесторами. И при этом дело не идет. Кыргызстанда тоо кен тармагы энергетикадан кийин эле экономиканы сүйрөй турган локомотив катары каралат. Тармакта аксатып жаткан инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы түшүнбөстүк болууда деп адистер белгилей бере келишет. Кен иштетүүдөн келип чыккан талаш тартыштар, башкача айтканда ишкана менен жергиликтүү элдердин ортосундагы кагылышуулар бардык аймактарда катталып келген. Маселен, Кадамжайда Шамбесай кенинин иштетилиши экологияга залакасын тийгизет деген жүйө менен элдин жол тоскон учуру бар. Ушундай эле көрүнүш өлкөнүн башка аймактарында да катталып келген. Маселен, 2013 жылы өлкөдө 800дөн ашык митинг жана каршылык акциялар өткөн. 2014 жылы болсо мындан 2 эсе аз болгон. Бул каршылык акциялары эң уболу бизнес менен өлкө экономикасына чоң кесипетин тийгизет дешет адистер. Жолдордун жабылышынан жүк ташуучулар жана соодагерлер жабыркашат. Карап көрсөк, Кумтөрдүн тегерегиндеги митингтерден кийин Центаранын акциялары да арзандайт, демек Кыргызстандын бул компаниядагы үлүшү да азаят. Инвесторлор менен ишкерлерге түздөн түз таасир берген митингтердин айрымдарын мисал келтирсек, 2013 жылдын башында жерлерде Кумтөр кенин улутташтыруу талабы менен митингтер өттү. Бир ай өтпөй эле Жети Өз районунун Саруу айылынын тургундары Кумтөргө кеткен жолду тосушту. Мындан 3 күндөн кийин Кумтөр менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу талабын койгон масштабтуу митингтер башталды. Жай мезгили өткөн соң наразылык акциялардын толкуну кайрадан башталып, эми бул жолу Кумтөр кенин иштетүүдө бирдиктүү ишкана түзүү боюнча Центара менен түзүлгөн меморандумга каршы чыгышты. 2014 жылдын жаңырышы менен буга байланыштуу наразылык акциялар башталып, 15 январда өткөн оппозициянын курултайында Кумтөрдүн 67% үлүшүн Кыргызстанга алуу боюнча чечим чыгарышат. Бул учурда Торонто биржасындагы Центаранын акциялары дээрлик 3 эсе кунун жоготот. Бир ай өтпөй эле Жунда мунай иштетүү заводуна каршылыгын билдирген Карабалтанын тургундары наразылык акциясын уюштурушат. Мындан бир айдан кийин Жумгалы районунун Чаек айылынын тургундары кара кече көмүргенин улутташтырууну талап кылып наразылыгын билдиришет. Ал эми апрель айынын башында Таласта Шыралжын алтын кенин иштетүүнү токтотууну талап кылып, Талас-Тараз суу самыр жолун буулушат. 2015 жылдагы митингтер Таластагы жер үй алтын кенине байланыштуу болду. Башталышы май айында болуп, бир айдан кийин эле ушул көрүнүш кайталанган.
Июль айында дагы митинг уюштурулат. Андан көп өтпөй эле Жалал Абадтын тургундары Бозумчак келине кеткен жолду торошту. Алардын инвесторлорго койгон талабы жолду оңдоо жана жергиликтүү тургундарды ишке алуу эле. Казакмыс Голд компаниясы жолдун жабылышынан 424 000 сом чыгым тартканын билдирген. Гендердин тегерегиндеги мындай митингтерди бир бетке кароого болбойт. Акча, кыймыл-аракет жүргөн жерде сөзсүз кызыкчылыктар кагылышат. Мындай учурда атаандаш инвесторлор жергиликтүү калкты курал катарда колдонушат, дейт эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Темир Ажыгулов. Көп учурларда ошол сиз айткандай группалардын кызыкчылыгы жеке өзүнүн кызыкчылыгы болуп чыгат. Өзүнө ошол компанияга тендерге алуу, өзүнүн техникасын киргизем, же болбосо өзүнүн кишилерин коем, ошого окшогон бир жеке кызыкчылыктар да. Шундан улам өзү албай калган үчүн, өзү өтпөй калган үчүн аны элди дүрбүрөтүшөт. Албетте элдин арасынан деле чыгат, мисалы жумушка кирбей калгандар болушу мүмкүн, туурабы? Ошол жерге жайгашпай, орношпой калган болушу мүмкүн. Ошого окшогондорду таап, ошолор менен сүйлөшүп, ошолорду дүрбүрөтүп, алып чыккан учурлар көп болуп атпайбы? Көрүлүп атабыз да. Адатта инвесторлор элдин нааразычылыгына да, тез алмашкан бийликке да кайыл болуп, чоң тобокелдик менен келет. Демек, ага жараша тез арада пайда табуу максатын көздөйт жана элдин кызыкчылыгын эске албайт. Бирок келип эле жоопкерчилик мамлекетте болот, дейт Сингапурлук Inap Holding компаниясынын директору Арслан Койчиев. Эми ошол чет өлкөлүктөрдүн маңдайында бул кузгун экен, бул абийирдүү инвестор экен деп жазылуу эмес да, туурабы? Ал жерде ар кандай схемалар, ар кандай оюндар жүрөт. Ал оюндарды, ал схемаларды эч ким тыюу сала албайт. Ал схемаларды ошол батыштын бийликтери дагы тыюу салганга акысы жок. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетет, кимдин таланты жетет, кимдин фантазиясы жетет. Жөндөмүнө жараша ошол проекттерди алар дагы сүрөөнгө алууга акылуу. А бирок ошол схемаларды, жөнөкөй схемалардын ичинен канчалык бизге жемиштүү болорун биз бул жерде карап, биринчиден карап, экинчиден башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алып, үчүнчүдөн биздин кадрлар мына ошондой схемалардын болорун, мына ар кандай проекттер болорун, ошолор канчалык үзүлүү болорун алдан ала ассессмент дейт эмеспи, баалап, анан эксперттик жыйынтыгын чыгарып берсе жакшы болмок. Айланып келип эле бул жерде дагы жоопкерчилик кыргыз бийликтеринде деп эсептейм. Монголиянын мурдагы премьер-министринин кеңешчиси Алтай Хангайдын баамында инвестициялык долбоорлордун пайдасын калк жеке өзү сезгенде гана аларга болгон көз карашын өзгөртөт. Конечно, бывали моменты, но я бы не сказал, что в Монголии этот вопрос так остро стоит, как сегодня в Киргизии. Бизде элдин инвесторлорго болгон мамилеси татаал болгон бир учурлар болгон. Бирок ал Кыргызстандагыдай курч деңгээлде эмес эле. Ошол эле Тоо Кен тармагына болгон инвестициялар менен акыркы жылдары Монголиянын экономикасы бир топ өзгөрүүлөр болду. Ички дүң продукциясы жогорулады. Бул дагы элдин жакшы жашоосуна өбөлгө болду. Азыр бизде инвесторлорго башка көз караш менен мамиле кылышат. Эң негизги жөнгө салуучу бул рынок. Компания жумуш орду менен камсыз кылып, жакшы майына сунуш кылып жатса, эл деле түшүнүп жатат. Анткени Тоо Кен аркылуу иштеп, акча тапканга, бизнес кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатпайбы? Хорошими зарплатами, все такое, народ же понимает. Шайлоо алдында саясатчылар бир катар убадаларды беришкени менен ал маселе ошол бойдон чечилбей эле кала берет. Саясатташкан мындай факттарды жоюу тууралуу оюн өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн инвестиция жана тышкы байланыш бөлүмүнүн башчысы Ачылбек Бекташев ортого салат. Кайсы бир жерде таласта кала берсе, ошол лицензияны берүү аукциону же болбосо конкурс ошо жеринде, ошол айылда, ошол райондо, айыл аймагында өткөрүлсүн деген дагы сунуштар болуп атат. Бул мен оюмча жакшы. Муну мыйзамдаштырып, бул эми нормага кирип, кадимки процедура же болбосо ошонун жол жобосу аныкталып эме кылса, мен оюмча жакшы болуш керек. Себеби ошол жактагы туруктуу эл дагы өзүнүн көйгөйүн айтат. Албетте, эгер түшүндүрүп, бүгүн ошол элге барып түшүндүрүп, пайдасын, зыянын, жол жобосун айтса, эл жок, биздин ата бабабыздын жери деп туруп албаса керек. Эл менен инвесторлордун ортосундагы түшүнбөстүктөрдүн байма-бай катталып жатышы, Кыргызстан Тоо Кен тармагын иштетүүгө даяр эмес деген пикирди да пайда кылган. Бул жагдай эске алынып, кен казууга узак мөөнөткө мораторий киргизүү сунушу айтылган учурлар дагы бар. Бирок көпчүлүк жер казынасын иштетип, анын пайдасын көрүү зарыл деген пикирди карманат. Адистер кен иштетүүгө байланышкан талаш тартыштарды элге маалыматтын жетпей жатышы менен байланыштырышат. Бул багытта калкка жетиштүү, ачык жана убагында так маалыматтарды берүү менен мындай маселелерди чечүүгө болот, дейт акыйкатчынын Баткен облусундагы өкүлү Хайыт Айкынов. Маалыматты убагында берип туруш керек, жанагы нормативный актылар кабыл алыш керек. Ошол боюнча биздин мамлекеттин мен оюмча артыкчылыгы жарандык көзөмөл күчтүү. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жарандык коом бар. Кыргыз экономикасынын локомотиви болгон энергетика менен Тоо Кен тармагы алгылыктуу жыйынтыкка жетише элек дешет адистер. Ошол эле Монголия Тоо Кен өндүрүшү менен өз казын